Бул айылдын тургундары акыркы жолу суу түтүгүнөн таза суу алганына 2 жылдан ашты. Ошол убакыттан бери 2 чакырымга жакын аралыктан ташып ичишет. Башкача айтканда, бир үй бүлөдөн бир адам суу ташуу менен убара экен. Мындай учурда жаш келиндер таза суунун айынан балдарын кароосуз калтырып, кокустуктар орун алганын айтышууда. Биздин mana shu краныбыздын токтогонуга 2 жыл болуп калды. Суу жок, мына арка келгенде ичебиз, кебесе каналга барып ташыйбыз. Мен мына 2 келиним бар, балдары менен раса кыйналат. Барып келгече балдары бир жерге жыгылып, бир бала болуп атат. Жазын кече сууга алып келгече колу күйүп каптыр. Анан ушинтип раса кыйналып атат. Айрыкча жаш келиндерди кыйналат. Өзүбүздөн кыйналат. Эшек бар, ара бар алабыз. Арка суу келсе чылча болсо эми алып ичебиз. Суунун жоктугу 100дөн ашуун кожолукту түйшүккө салган. Көпчүлүк учурда арыктан аккан сууну пайдаланышканы менен кыш мезгилинде алда жок. Карды эртип жүргөн учурлары болуп келген. Ошондо да мал жандыктары жана идиш аяктар үчүн суунун тартыштыгы жоюлган эмес. Биздин айылда суу жок болуп атат, кыйынчылык. Мына арыкка келгенде кеп калат, келгенде ташып калабыз. Анан жок болгондо ушу кышлактын ичине киресиң, аерде да суу болсо, болбосо кышлактын башына барып келесиң. Тачкалар менен алып келесиң, кыйналып, колдо көтөрүп келесиң, канистрелерге көтөрүп келесиң, кыйналып ушу кышында болсо малдарга да жетишпей калат. Өзүбүз эмес, малдар эмес өзүбүзгө да таппай калабыз. Анча мынча карларды эртип, кирпир жууганга, идиш аяк жууганга ошондойлорду колдонуп эмне кылабыз. Батма Жаныкулованын короосундагы бардык идиштер сууга толтурулган. Аны мал жандыктарына пайдаланат. Арыкка суу келген учурда толтуруп алып, суу жок күндөрү ичүүгө да аргасыз болот экен. Суу келгенде шунтип бар идишибизге толтуруп алабыз. Анан суу жокто шунтип мына толтуруп алган суубузду идиштерге, мал салдарга беребиз. Шул анан кийин кыйналдык кышын менен. Жаштар менди алып келет экен. Бир чалы кампирге балдар баткенден алып келип береттер, аны ушу бачокторго. Шонтип тирчилик кылып отурабыз. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Кара Булак айыл өкмөтү өз бюджетинен 475 000 сом бөлгөнүн билдирди. Бирок бул акчалар бир гана Кара Булак айылы үчүн эмес, өкмөттүн аймагындагы жалпы жаңы конуштарга суу жеткирүүгө каралган. Бюджеттин тартыштыгынан жетиштүү каражат бөлүнбөгөндүктөн айылдыктардын жумушчу күчү керектелет. Эми бул жерде мурдагыдай стандарт эмес, эми ашар жол менен болот негизинен. Биз чукулатты башка кылып беребиз, а жумушчу күч боюнча дагы донорлор менен карап атабыз, жумушчу күчтөргө эмгек акысыны төлөп бере турган калыптыр. Эми быйылкы жылы Кудай кааласа азыр бюджетте бекитилип, таза сууга деген отдельный статья менен каралды. Кудай кааласа ишке ашырабыз деген ойдобуз. Баткен району боюнча 42 айыл болсо, басымдуусу толук бойдон таза суу менен камсыз боло элек. Ар кандай долбоорлор аркылуу айылдарга суу түтүктөрүн тартуу аракеттери да жүргөн. Деген менен көп өтпөй эле таза суу чыкпай калган айылдар да кездешет. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.